Тунгуч гезит Кыргыз тосу качан чыккан? 1924-жылы Кыргыз эли Түркистан АССРнин курамында өзүнчө автономдук облус болуп бөлүнгөндөн кийин Бишкек шаарында биринчи өз алдынча партиялык конференциясы өткөрүлөт. Ага Москвадан сиздерде Декандар газетасынын орус тилинде гана чыгып жаткандыгы өкүнүчтүү иш. Газетаны кара кыргыз тилинде да сөзсүз чыгаруу керек. Бул кечиктирилгис милдет мазмунундагы партиянын борбордук комитетинин телеграммасы келет. Областык жетекчилик бул тапшырманы дароо колго алып, гезиттин жооптуу редакторлук кызматына Ташкенттеги Казак-Кыргыз эле картуу институтун бүтүргөн Осмонкул Алиевди, ал эми гезиттин орфографиясына жооптуу кылып, Казак-Кыргыз агартуу институтунун студенти Кусейин Карасаевди дайындашат. Гезитти чыгаруу иштери менен мурдатан тааныш болгон Сыдык Карачевди дагы чакыртышат. Чакан редколлегиянын эң улусу Сыдык Карачев 24 жашта. Ал эми калгандары болгону 20-21 жаштарда болушкан.